Усталарга да рахмат, президентке дагы рахмат. Жаңы үй курулуп бүткүчө Ат Сарайда жашадым деген Санавар Баратова Баткендеги Максат айылынын тургуну. Чек арадагы акыркы 2 кагылышта тең үйү толугу менен өрттөлгөн жашоочулардын бири. Бүгүнкү күндө ал дагы Максат айылынын башка тургундары сыяктуу жаңы үйдө жашай баштады. Мурдагы мындан да жакшы эди, Утроцкий эди, ол мындан да жакшы эди. Бул ондан дагы жакшы. Мамлекетке чоң рахмат. Бирок азыр заман жакшы болуп салынды. Бизге эң биринчи чегараны чечип, тез аранын ичинде бизге ушу чегараны чечип берсе, биз бемалал жашайбыз да биергечи. Биз азыр ойлонуп жүрөбүз. Катараак машина өтсөм кулак салабыз, эмне өтүп кетти депчи. Бирок бизге тынчтык керек. Президент куруп берди. Белгилей кетсек, учурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Баткен облусуна жүрөт. Ал Максат айылындагы кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта талкаланган турак жайлардын ордуна жаңы салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышып чыкты. Үйлөрүңүздө тынччылык болсун. Чек ара жаңжалында Максат айылында жалпы 21 үй жана социалдык объекттер жарактан чыккан. Бүгүнкү күндө талкаланган турак жайлар калыбына келтирилип, ичине керектүү шарттар менен камсыздалып, пайдаланууга берилген. Ал эми таза суу менен камсыздоо үчүн 14 чакырым ички көчөлөргө Арис тарабынан түтүктөр коюлганы менен аягына чыга элек жумуштары бар экени белгилүү болду. Сос объектилерден бала бакча, мектеп, пом, айыл башчынын кеңсеси бардыгы толугу менен күйүп жабыр таткан болчу. Мектеп менен бала бакчанын капремонт иштери толугу менен бүтүп бүгүнкү күнгө пайдаланууга иш жүрүп атат. Андан сырткары пом бүттү, фактарыбыз бүтүп ишке берилди. Бир гана айыл башчынын кеңсеси калды. Буюрса ал дагы чечилиптир. Жакында тендерге берип башталып алынды турат. Айыл жерге эң сол болду да. Биздин айылда элдерди үйгө чакырабыз да, жанагы шаардагыдай толкана эмес. Анан ушул жер бизге аябай бишемеле ушул жакты. Мына Кудайга шүгүр да кайтадан ушундай үйлөрүбүздү куруп, биздин көңүлүбүздү алып, ушундай кылган үчүн өтө биз ыраазыбыз. Эми мындай окуялар болбосун. Мындай неме мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүт баары жок талкаланып кумуп кетти. Мындайды эч ким башка салбасын. Мен ушул элимден дагы мына президентибизден мына Камчыбек Ташиев небес алдағы келіп мында көңілдерді алып тұрған мына Акылбек Жапаров келіп отырат, Сөнбаевич. Бул дагы келип өтө бизди кубандырып отурабыз. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта жалпысынан 421 үй жарактан чыккан. Өлкө башчысынын тапшырмасы жана көзөмөлү менен 4 үй капиталдык оңдоодон өтүп, калганы кайрадан курулган. Үйлөр баары толугу менен бүттү. Элдер мына Лейлик районунда 100 үйгө элдер ушу башка жерде Баткенде, Бишкекте жашап аткандары келип, ар бир үйүндө өздөрү жашап атышат. Анан Баткен району боюнча 316 үй бар, андан Баткен шаарында 1 үй бар. Ошолор бардыгы ээлерине тапшырылып, азыр бүгүнкү күндө ошо карап үйлөрүн тапшырып берди. Эске салсак, өткөн жылы 14-сентябрдан 17-сине чейин Баткенде кыргыз-тажик чек арасында жаңжал орун алып, Кыргызстандын 63 жараны курман болгон. Анын 48 аскер кызматкери болсо, 15-и жергиликтүүлөр. Андан тышкары 206 киши арканы жарат алгандыгы маалым. Аклай Карабаева, Нургазы Жайнаков, Баткен облусу, Регион телеканалы.